Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах Тағалаға мақтау олар пайғамбар алейхиссалату вассалам салаваттар болсын. Ереже деген эмне? Төрт ереже дегенде, биринчиден ереже деген түшүнүп алайлы. Алымдар кейде Курандан, аяттан, шарияттан карап, анан көп маселелер бир нерсе кайтканын көрөт дагы, анан ошодон ереже алып чыгат. Ережеден көп маселе чыгат. Мисал билебиз, адам ихлас менен сүннөткө дал келбесе, сооп болбойт дейт. Бул да эреже. Кайсыл амал болбосун тараза катары саласың. Ихласың бош керек, анан не пайгамбар алейхиссалату вассаламга окшош бош керек сүннөт, сырткы формасы. Ички руху ихлас кылыш керек. Аллах үчүн кыласың, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөз бергендей кыласың. Кээде адамда ихлас болот, бирок сүннөткө далып келбей калышы мүмкүн. Кээде сүннөткө дал келет, бирок ихласы жок болуп калат. Кудай үчүн эмес, башка нерсе үчүн болуп калат. Мына ушул дагы эреже, тараза деген сөз. Ушуга саласың. Ар бир мусулман адам амалдарды ошол кылган амалында ихлас менен кылып атабы? Жалгыз Аллахтын өзү үчүн. Жана ошол амалында пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөз бергендей кылып атабы? Бул дагы чоң эреже, тараза. Бүт амалды ушуга саласың. Ушуну түшүнүп алсаң эле эмне кыласың? Көп маселен барын саласың. Орозону салып көрөсүң. Биринчи ихлас жана кандай? Арыкташ үчүн, ден соолук үчүн деп ал пайданы карабайсың. Ким үчүн тутасың? Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн. Орозо исламдын 5 түркүгү Аллах Таалам ар бир жылда парз кылган экен. 30 күндүк орозо. Кудайдын буйругун аткарам деп орозо тутат. А сүннөт жа кандай? Сүннөт анан ошо орозонун туттундагы кандай кылып туткан? Пайгамбар алейхисалам көргөзгөн, мисалы таң аткандан баштап күн батканга чейин. Же асырда ачып албайсың, же күн чыгып калгандан кийин оозуңду жаппайсың дегендей, пайгамбар алейхисалату вассалам көргөз бергендей. Акыйдада дагы мусулман адамдын ишенимде эреже кылып койгон ушу 4 эреже деген ушул. Биринчисинде ширк менен Аллах Таалам жалгыз ибадат кылууда, айырмалоодо, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынууда, жанагы кайсы нерсе ширк болуп кетет. Ошону айырмалап билип каласың. Таухидтин өзөгүн билесиң. Ширк каяктан келип чыккан, эмненин негизинде келип чыгат. Ушу эрежени сенде мындай бир тараза катары эреже болуп эсиңде унутулбай калыш керек да. Ушуга сала бересиң. Кандай гана ширктер болбосун, негизи өзөгү ушул жактан келип чыккан да бул. Аналымдар карап, ушундагы Шейх исламдагы 4 эреже деп койгон. Бул эрежени адам түшүнүп алса, көп ширктин келип чыгуу жолдорун, канткенде ширк болот, кайсысында болбойт, тарыхын кенен билип алат. Биринчиден автор сөзүн баштап, улук Аллах Тааламдан сага сурайм. Бул дүйнөдө да сени жана акыретте дагы жакшылыгына бөлөсүн деген. Көрдүңөр, мусулман адамдын дайыма жүрөгүндө бирөөгө эмне болуш керек? Жакшылык каалоо, жакшы дуасы менен арналып жүрүш керек. Сен мусулман адам дайыма бири-бирибизге бактылык тилеп, бул дүйнөдө да акыретте да бактылуу болсун деген өзүнө каалаган жакшылыкты дайыма башка бирөөгө эмне кылат? Каалаш керек. Автор дагы бу жерден каалап койгон эмес, китепте жазып берип атат, дуа кылып. Жана каякта болсоң да сени берекелүү кылсын дейт. Каякта болсоң дагы берекелүү кылсын. Адам берекелүү болсо, каякта болсо да эмне болот? Башкаларга пайдалуу болот. Жамгырдай болуп, жерге чичсек жааса көгөрткөндөй, адамдын өмүрүндө береке болушу мүмкүн. Рызкысында береке болот, балдарында береке болот, илиминде береке болот. Эмнени сага Алла Таалам насип кылып берсе, ошодон башкалар пайдаланса, ошол жакшы жакка пайдаланса, бул береке. Анан 3 нерсени айтат шейх. Эгерде Аллах Таалам сага бир нерсе берсе, шүгүр кылсаң, кыйынчылык берсе, сабыр кылса, эгер адам күнөө кылса, кечирим сураса, анда бул бактылуулуктун негизи деп. Ушу 3 нерсе. Карап көрсөң, адам жашоосунда ушу 3 нерседе айланат көбүнчө. Адамды касиет менен кылып күнөө кылып алат. Күнөө кылган адам дайыма тооз коштолуп жүрсө, Аллах Тааламдан кечирим сурап жүрсө, бул адам неде дайыма жакшылыкта жүргөн болот. А эгерде күнөө кылып тобо кылбаса, анча-мынча ката кетип аткан инсандык кылганда истигфар кылбаса, значит адам эмне кылат? Кайдыгерликте жүрө берет. Чоң күнөөгө тобо керек, кичинекей күнөө истигфар. Бул адам эмне кылат? Дайым ойгой жүргөн адам. Ал эми башына келген жакшылыкка эмне кылат адам? Шүгүр кылат. Ден соолугуңа бүт кандай бүт жакшылыктын баары Алла Тааламдан берилип атат, ошого шүгүр кылат адам. Шүгүрдүн 3 негизи бар, Кайсылар? Жүрөк, дене, адам тили. Тилиң менен жаман нерселерди айтпайсың, Аллахтын каары келе турган. Денең менен Аллах берген нерсени арам нерсе колдонбойсуң. Бул шүгүрүң. Анан жүрөк кандай? Аллах Таалам берген нерсеге каниет кыласың, ыраазы болосуң. Баары жүрөктүн шүгүрчүлүгү. Сабырдыкы да 3 түрү бар, Кайсылар? Ибадатка сабыр кыласың, күнөөгө сабыр кыласың, анан тагдырыңа сабыр кыласың ойдулдугу. Мына ушуларды унутпай адам практика кылып жүргөн болсо эле, альхамдулилля, адам бактылуу адам болот. Көпчүлүк адамдар байкасаң, башында кыйынчылык кез депрессия, нерв, стресс ошодон куруп кетет. Кээ бир адамдар байлыкка, жакшылыкка түшүп калса эмне болуп кетет? Кутуруп кетет. Ибадаттар калып калат. Шүгүрчүлүк азайып кетет. Анан дагы бирөө
Кээ бир адамдар күнөө кылсам эмне болуп кетет? Кээ бирөө наркоман, кээ бирөө алкаш, кээ бирөө тобо кылбай, кээ бирөө истигфар кылбай. Ошон үчүн ушул 3 нерсени автор айткандай бактылуулуктун негизи дегени ушул 3 нерседе туура мамиле кылсаң, альхамдулилля, неде жүрөсүң? Бактылуулукта жүрөсүң. Ошон үчүн не дейт? Адамды күнөө кылба деп айта албайсың. Адам күнөө кылып алат. Адам болгондон кийин адам табиятында эмне? Ката кылуучу, унутуучу, күнөө кылып алат. Маселе ошого тобо кылбай, Аллах Тааламдан кечирим сурабай, кайдыгейликте өтүп кетиши да. Ошон үчүн күндө эртең кечинде эртеңки зикирде да истигфар бар, жүздөн. Чоң күнөөгө тобо бар. Жакшылыгына шүгүр кылабыз, кыйынчылыгына сабыр кылабыз. Ана сабырдын ушул 3төрүн, шүгүрдүн 3төрүн адам билип түшүнсө, альхамдулилля, адам бактылуу болот. Дагы бир сөз бар. Эгерде сен дейт билсең, Аллах Таалам адамдарды эмнеге жараткан? Ибадат үчүн жараткан. Баарыбыз билебиз. Ома халакту джинна вал инса илля лиябудун. Ибадат болбойт качанга чейин жалгыз Аллахтын өзүнө арнамайча. Кириш сөзүн жакшы түшүнүп алайлы туугандар. Кадимки намаз болбойт качанга чейин. Дарат албасаң, гусулуң болбосо эмне? Гусулуң болуш керек алган. Ана даратың болуш керек. Даратың болбосо эмне? Намазды кайра окуйсуң. Мына ошондой эле ибадат болбойт. Эмне болбосо? Таухид болбосо. Таухидте эмне? Ибадатың жалгыз Аллах Тааламга арнамасың. Ошон үчүн эгерде ибадатыңа ширк кирсе эмне болот? Ибадат бузулат. Кадимкидей намаз окуп атып, дараты бузулса эмне болот? Намаз бузулат. Кайра барып дарат алып келиш керек. Автор эмне кылып атат? Адамдын колу менен кармап, көзү менен көрүп, жашоосунда практикадагы жашап аткан нерсе менен ибадатты мисалдап берип атат. Мына ушундай деңгээлде деп. Ошон үчүн ибадатка ширкти аралаштырба деген сөз. Эгерде ибадатыңа ширк аралашып кете турган болсо, адамдын ибадат да бузулат, сооп да жазылбайт, балким жазылган соопторун жокко чыгарып салышат. Эгерде тобо кылбай ушу ширкти өтүп кете турган болсо, Алла сактасын. Аллах Таалам Куранда айткандай, Ниса сүрөсү 48-аят: Инналлаха ла ягфиру айюшрика бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Аллах Таалам Аллахка ким шерик кылган болсо кечирбейт, андан башка күнөөлөрдү кечирет деген. Кыскасы бул эң коркунучтуу нерсе да. Кечирбейт деген эмне? Адам күнөө кылып алып, ширк кылып алып, тобо кылам десе да кечирилбейби же тобо кылбай өтүп кеткен нерсени айтып атат. Эгерде адам ширкти билбесе кантип тобо кылат? Ширктин ушундай коркунучтуу экенин билбесе кантип тобо кылат? Ширктин негизин билбесе. Мына ушу 4 эрежени адам билүү менен дайыма ширктин селекөтү, скелети, негизи основасы турат. Кандай кылган, тарых кандай болуп чыккан? Эмненин негизинде ушу ширк кылгандар келет? Ширк деген өзү эмне? Аллах Тааламга тең болсо эмнени тегит деп автор башында мунун баарын не кылды? Кириш сөз кылды. Кириш сөздү жакшылап түшүнүңүздөр. Биринчиден мусулман адамга жакшылык каалап, бул дүйнөдө акыретте бактылуулукту каалап, андан ары бактылуулукту айтты. Бактылуулук деген мына ушу 3 нерседе адам шүгүр кылса, шүгүрдүн 3 түрү бар. Анан сабырды айтты, сабырдын 3 түрүн айттык. Анан эмнени айтты? Истигфарды айтты. Истигфарда жанагы эстедик. Чоң күнөөгө тобо керек, жалпы күнөөгө, кичинекей күнөөлөргө истигфар керек деп. Мына ушул нерседе жүрсө адам бактылуу болот. Андан ары ибадатты эскерди. Баарыбыз билебиз, Алла Таалам бул дүйнөдө бизди ибадат үчүн жараткан. Калган байлык, сайлык бунун баардыгы ушу ибадатка кызмат кылуучу, жардамчы каражаттар. Максатыбыздын баардыгы Аллах Тааламга ибадат кылуу бул дүйнөдө. Анан ошол ибадат дегенде ал ибадат боло бербейт экен. Ибадатты бузуп салуучу нерселер бар экен. Кабыл кылбай турган нерселер бар экен. Ошонун башында тура турган нерсе бул ширк. Аллах Тааламга шерик кошо турган нерсе. Анан жөнөкөй мисал менен мисалдады. Намазыңда дарат жок болсо, намазың болбойт. Же даратың бар болуп туруп намаз кылсаң деле даратың бузулса, намазың бузулат. Ошондой эле ибадатка да ширк менен кирсең, ибадатың кабыл болбойт. Же болбосо ибадаттын жарымына келатып дагы Кудайга шерик келтире турган болсоң, алында кабыл болбойт. Анан ушул нерсени ушу 4 эреже менен билесиң деп атат. Эми биринчи эрежеге киришели. Ушунча эрежени кыска, кээде далилин унутуп калсаң дагы, ошо эрежесин унутпа, анан ошого Курандан аяттарды карап эстеп турасың. Биринчиден пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеге келгенде мушриктер менен күрөштү да, Меккенин капырлары менен күрөштү. Эй адамдар, ла илахын айткыла, кутуласыңар деп күрөштү. Керек болсо согуш болду. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды кууп чыкты, бойкот кылды, ачарчылык буларды үйлөнбөгүлө, соода кылбагыла деп аябай тирешти да Меккенин мушриктери. Мына ушулар менен күрөшкөндө таң калышты. Көп адамдар ойлойт, Меккенин мушриктери капырасы, алар Аллахка капыр болгон адамдар деп. Алар кыямат күнгө ишенген, Меккенин мушрик. Өлгөндөн кийин жашоо бар деп билген, Аллах Тааламды жалгыз ал өлтүрөт, ал тирилтет деген ишенимде болгон. Мындайча айтканда Аллах Тааламдын кудуретине, жараткан экенине, ырыскы берген экенине, ааламды башкарып турганына, баарына ушул нерселердин бүт кудуретти Кудайга ишеними, Аллах Тааламдын жаратуучу экенин, ырыскы берет деген, ааламды башкарат деген ишеним менен булар исламга кирип кеткен жок.
көрдүңөр, ушул жер аябай важный туугандар. Ушуну түшүнүш керек. Ошол ишеними буларды мусулман кылып, же ширктен чыгарып, же капырстан чыгарып койгон жок. Булар бүт ишенимде Аллах Тааламга, кудуретине, жаратуучусуна, рызкы бергенине, акыретте эсеп кылсак бар экенин ишенишкен. Бирок ушул ишеними буларды не кылган жок? Исламга киргизип койгон жок, же мусулман кылып койгон жок, же булардын ширктен чыгарып койгон жок. Bundan эмне пайда алабыз анда? Эмне пайда алабыз? Эреже катар түшүнгөндө мындай деп түшүнөбүз. Мен Аллах Таалам жалгыз, ал аламды башкаруучу, ал адамдарды кааласа жанын алуучу, акыретте тирилтүүчү, Кудайга бардык кудуреттерди арнайм. Аллах Таалам жалгыз, ал деген кудурети чексиз деп кандай гана күч кудуреттин баарын Аллахка таандык кылсаң да, акыретке ишенсең да, бирок ушул ишеним менен чектелип, Кудайга кылып аткан ибадатың да Аллахка шерик кошсоң эмне болот экен? Ушул ишенимдериң эмне болот? Жардам бербейт деген сөз. Биринчи эрежеде ошодон кээ адамдар чаташат. Мен Кудайга ишенип атпаймынбы дейт. Кудайга ишенип, бирок бүй бакшыга ишенип суранып аткан болсо, Алла Таалам кудуреттүү деп коюп туруп, башка бир сыйкырчыга барып аткан болсо, жолун аштырайын деп. Же болбосо көз ачыкка барып аткан болсо, же бир кабырдан барып суранып аткан болсо, же болбосо Аллах Тааламдан сурангандай кылып башка бир макулукаттан сураган болсо, башка бир ойладан же дагы бир нерседен, жанагы ишенген ишениң эмне болуп атат? Өзүңдүн ишениңи амалыңда каршы чыгып атасың да. Анан Мекке мушриктер кандай болгон? Дал ошондой болгон. Алар бүт ишенимде Аллахка арнап туруп, карасаң буттарга сыйынышып атат. Карасаң Меккенин тегерегин баарын эстеликтерди толтуруп койгон. 360 канча эстелик болгон. Карасаң Аллахка ортого кошуп, бир нерселерди коюп сыйынган. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты да: "Силер жалгыз Аллахка кандай ишенсеңер, жалгыз экенине, кудуреттүү экенине, жараткан экенине, анда ибадаттын баарын Кудайга арнабайсыңарбы?" деди. Жалгыз Аллахтын өзүнө арнабайсыңарбы деп пайгамбар алейхиссалату вассалам аларды не кылды? Такады. Могу кылып атканыңар туура эмес деп. Таң калышты да, мен мусулманмын деп коет дагы капырчылык ишти кылып атса. Аллах жалгыз пайда берүүчү, Аллах Таалам өзү зыян берүүчү деп туруп, кайра пайданы Аллахтан эмес башкадан издеп аткан болсо, анда ишенип атканын эмне пайдасы бар? Мына ушундай абалда болгон. Бул биринчи эреже. Кыскасы эмне экен? Биринчи эрежеде минтип адам түшүнүп отурду. Мен жалгыз Аллах Таалам ишенгеним менен өлтүрүүчү, тирилтүүчү, башкаруучу деп ишенип алып туруп, бирок ибадатыңда маселе болсо, башка бирөөнү шерик кылып сыйынып турган болсоң, ал ишенимиң сага пайда бербейт. Ишенимиң кандай түз болсо, амалыңды да оңно деген сөз. Ошо ишенимге ылайык ибадат кыл Кудай Тааламга. Анан буларда айтканда: "Эй Мухаммад, айткын" деген. Силерге асмандан, жерден ким рызык берет? Көздү, кулакты ким берди? Ким өлтүрөт? Ким тирилтет? Өлгөндөн ким тирилтет? Ким аламды башкарып турат десе, бардыгы эмне деген мушриктер? Фасаякулун Аллах. Алар Аллах деп айтышкан. Кимдер айтышып атат? Мушриктер айтышып атат. Афаля таттакун, андай болсо коркпойсуңарбы деген. Андай болсо ибадатты жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана арнабайсыңар дегенде. Анан булар эмне деп жооп берген? Эми экинчи эрежеге киришебиз. Мушриктерди ушинтип такаганда, булардын өзүнүн бир шылтоосу болгон. Мындай чыккан жүйөсү болгон, жалган жүйөлөр. Дегенде пайгамбар алейхиссалату вассаламга булар эки нерсени айтышкан. Мына экинчи эрежеде. Бүгүнкү күндө ар бир ширк кылган, ар бир ушинтип ортомчу кылып Аллах Тааламга сыйынууда шерик кошкондордун актануулары бар. Алар мен Кудайга ишенбейм, Кудай жардам бербейт, Кудай деген алсыз деп айтпайт антип. Алар бүт кудурет Кудайда. Мен Кудайга ишенем, Алла Таалам чексиз кудурети. Бирок дейт да, биз деген болгону Аллахка жакындайлы деп, жакшы ой менен Кудайдан шапаат тилеп атабыз. Ушулар аркылуу биз Алла Тааламга жакындайлы деп атабыз деп шапаат менен нени жакындоону айтышкан да. Биз күнөөкөрбүз, үнүбүз Кудайга улбайт. Анан бул өлүп калган адамдар менен биз Аллах Тааламга жакындайбыз деген. Ушул эки шылтоону айтышкан. Биз ушул сыйынып атканда мо эстеликтердин өзүнө сыйынып аткан жокпуз. Ошо эстеликтер өтүп кеткен ата бабалар атына арналган ошолордогу рухка биз рухун аркылуу же ошо өлүктөр аркылуу Кудайга жакындап атабыз деп актанышкан. Буларды өтүп кетти жандары Аллахтын алдында. Анан биз буларды урматтап, аттарын эскерип, табаррук кылып, ортомчу кылып, ушуларга сыйынуу менен Кудайга жакындап атабыз деген сөз. Эки нерсе эмне экен? Биринчиси жакындоо, Аллах Тааламга жакындоо. Экинчиси шапаат. Шапаат деген Аллах Таалам бир мүмкүнчүлүк берет иш адамга. Анан ошол ортомчу болуп кыямат кайымда сообун көбөйтүшкө же бейишке кирип кетишке себепкер болот. Аллах Таалам урсаты менен, ыраазылыгы менен келет. Кээде диндеги бир терминди, шапаат дегенди, ушундай сөздү адамдар кээде туура эмес түшүнүп алат дагы, ошо менен деле ширк кыла бериши мүмкүн. Булардагы түшүнүк болгон шапаат деген. Бул Аллах Тааламдын белеги. Пайгамбарга берет, момундарга берет. Мисалы бир адам бейишке кирейин десе, сообу жетпей калышы мүмкүн.
Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын шапаатын илешпей иш кирип кетет. Кээ бирде мумундардын шапаатын илешип кирип кетет. Бирок ал шапааты кимден сурайбыз? Пайгамбардамы же Аллахтан сурайбыз. Себеби Аллах Тааланын ыраазылыгы болбосо, уруксат бербесе шапаат өтпөйт. Анан булар жалган шапаатты кылышкан. Аллахтан сурабай, кимден сураган? Өлүктөрдөн. Аллахтан сурай турган нерсени башка нерседен суралган. Ошон үчүн уруксат берилген шапаат бар. Анан шариатта тыйылган. Мындай шапааттын жолу туура эмес деген сөз. Бул экинчи эреже. Эми бүгүнкү күндө бүт жанагы ширк кылып аткандар, байкасаңар, ортомчу кылып аткандар ушу сөздөрдү айтып берет. Биз табаррук кылып атабыз. Береке сурап атабыз. Биз деген ортомчу кылып атабыз. Биз деген Кудайга жакындайт деп, биз деген болгон шапаат сурап атабыз. Биз деген Аллах Тааламга ишенебиз, ынанабыз, баардык нерсе Кудайдын колунда дейбиз. Бирок биздин үнүбүз Кудайга жетпейт, биз күнөөкөрбүз. Ошон үчүн буларды ортого салып атабыз. Булар деген оолиялар, булар деген өзгөчө адамдар деп ар кандай сөздөрдү айтып келишет. Көрдүңөрбү, мындай эч убакта могу ширк кылып аткандар мындай айтпайт да, ушул өлүктө кудурет бар. Ушул мага жардам берет. Бул мындай дебейт, ушуну ортомчу кылып, Алла Таалам ушунун бир керемети менен, шарапаты менен же берекеси менен мага жакшылык берет деп дейт да. Жана кабырларга барып кан чыгарып атканы, кабырларга барып айланып атканы, кабырларга барып сылап сыйпап береке тилеп аткандары. Жана Египетте Бадави деген жер бар, миллион адам барат. Өлүп калган жерге барып сылап сыйпап бала сурайт, жардам сурайт, жолумду ачып берчи деп сурайт. Кимде кандай кайгысы бар, кандай проблемасы бар, ошол жака барып сылап сыйпап. YouTube деле ачсаң көрөсүң, таң каласың. Иранда бар ошондой жерлер бар. Бизде деле бар, жана типке эле бар, Сулайманга барып ана бир нерсени сурап, падыш атага барып, манасынын күмбөсүнө барып түнөп, ошодон кан чыгарган, ошодон жардам сурап, түз өзүң Кудайга айрылбайсыңбы десең, кээ бир адамдар ушундай түшүнүк бар. Ошондой жерлерге барсаң, батыраак дубаң кабыл болот. Үнүң Кудайга бат жетет, бир ийгиликке жетесиң же бир балайдан куткарыласың деп. Меккенин мушриктери болсо, экинчисинде ушинтип актанышкан да. Биз жөн гана Кудайдын алдында шапаат кыйлыныш үчүн же болбосо Аллахка жакындашыш үчүн кылайлы деп атабыз деген. Ушуну эмне деди пайгамбар алейхиссалату вассалам? Жалган экенин тастады буларга. Бул кылып атканыңар жалган, жалгыз Аллах Тааламды өзүнөн гана сурагыла деди. Ортомчу кылбагыла деди. Шапаатты сурасаңар да кимден сурагыла деди? Аллах Тааламдан сурагыла. Себеби шапаат мушрик өтпөйт, капырга өтпөйт. Шапаат кылуучуга Аллах Таалам уруксат бериш керек. Анан шапаат кылуучу адамдан дагы Аллах Таалам эмне кылыш керек? Ыраазы болуш керек. Мисалы сен туруп эле бир капырды шапаат кыла албайсың кыямат кайымда. Капырга өтпөйт шапаат. Мушрикке да өтпөйт. Аллах Таалам сага уруксат бериш керек. Анан ал шапаат кылына турган адамдан да Аллах Таалам эмне кылыш керек? Ыраазы болуш керек. Антпесе шапаат өтпөйт. Анан шапаат бул Аллах Тааламдын колунда. Кыскасы экинчи эрежеде эмнени эстейбиз? Мушриктер ошодордо актанган экен. Булар ушуну шылтоо ушул түшүнүк менен жанагы буттарга сыйынбагыла дегенде ушинтип айткан. Мындай чыккан: "О Мухаммад, биз сыйынган жокпуз. Биз Кудайга сыйынабыз. Болгону булар бизге Аллахка жакындоотуучу биздин ата-бабаларыбыздын сөөлөкөттөрү. Биз шапаат тилеп жана Кудайга жакындайлы деп колдонуп атабыз" деген да. "Ва будуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфаухум ва якулуна хаула шуфаауна индаллах". Юнус сүрөсү 18-аят. Алар Аллахтан башкага сыйынышат дейт. Алар зыян да бере албайт, пайда да бере албайт. Анан айтышат дейт: "Булар биздин Аллахтын алдыбызда шапаат берүүчүбүз" деп. Кимдерди айтып атат? Эстеликтерди айтып атат. Мушриктер эстеликтер айтат. Буларга биз сыйын кыямат кайымда өлгөндөн кийин шапаат кылуучулар деп айтып атат. Меккенин жанындагы буттарга сыйынгандарды айтып атат. Анан ушуну эреже катары жашооңдо саласың. Көбүнчө ширк кылгандар негизинен антпейт. Мен Аллахты таштадым, мен ушу өлүктөн сурап атам деп айтпайт. Мен Аллах Тааламды таштадым, мен ушу бүү бакыштан сурап атам дебейт. Мен Аллах Тааламды таштадым, ал пайда бербейт, мен ушуну пайда берип атат деп айтпайт. Аллах Таалам пайда берчү деп бүт кудуретти Аллахка карнайт. Бирок дейт, мен күнөөкөрүм ушул валийнин жардамы менен, же тиги ойланын немеси менен, баракети менен, же шарапаты менен деп ошону сылап сыйпаганда ошол. Топурагына барып ооноганы да ошол. Ошол жерге барып түнөгөнү да ошол. Ошол жерге барып мал сойгону да ошол. Анан жана жүдөп жер артып ошондой бир кабырларды издегендери да ошол. Алла сактасын. Ошол бир ортомчу кылып бир нерсесин илешип калайын деген. Анан 3-чү эреже. Эми 3-чү эрежеде булар түрлүү түркүм болгон. Бирөөлөрү айга, күнгө сыйынган, бирөөлөрү жылдызга сыйынган, бирөөлөрү болсо таштарга, бирөөлөрү булактарга, бирөөлөр болсо жанагындай отторго, бирөөлөрү болсо периштелерге, бирөөлөрү болсо пайгамбарлар. Кыска жанагы ширк кылгандардын баардыгынын ортомчу кылып Аллахка жакындайбыз, шапаат кылат дегендердин кудайлары кандай болгон? Ортомчулар кандай болгон? Түрлүү түркүм болгон.
эч кимин пайгамбар алейхиссалату вассалам айырмалабастан сенин ширкиң жеңил экен, сен го жакшы экенсиң, бираз пайгамбарды ортомчу кылат экенсиң. Сен го Аллахка жакын периштеникин кылат экенсиң. Сеники оор, сеники орто, сеники жеңил деп айырмалаган эмес. Аллах Таалам Куранда Бакара сүрөсүнүн 193 аятында وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Бардыгы менен кошо күрүш деген. Жер бетинде эч кандай ширк калбасын, фитна кылбасын. Айга, күнгө сыйынабы, периштелерге сыйынабы, пайгамбарларды ортомчу кылабы, сойлихин аулияларды ортомчу кылабы, кимин кылбасын. Бардыгы эмне экен? Бардыгы ширк бойдон кала берет. Ал ширк деген нерсени өзгөртүп койбойт. Бир жеңилдетип койбойт. Сеники таш менен дарак экен, жаны жок нерсени ортомчу кылып алыпсың. Сеники вообще болбогон ширк экен. Меники жеңилирээк, меники периште менен пайгамбарды ортомчу кылып атам. Аллахтын сүйкүндүү кулдары ойлууларды кылып атам деп бирөө айта албайт экен. Бардыгы ортомчу, бардыгы бир эле сүрөттө алат болду. Ширк деген нерсени. Эч кимдики оор, жеңил, ортомчу, жеңил болуп саналбайт. Бардыгы менен эмне кылган? Бирдей күрөшкөн. Бул эмне пайда болот бүгүнкү күндө? Кантип саласаң? Мына кээ бирөө айтат, бул ширк дегенде эле булар баягыдай эстелик деп айтышып атат деп коючат кээ бирөө. Келишимчүн болгондар бар. Эстелик бар го? Жана Меккенин түбүндө буттар. Бүгүнкү күндө андай буттар жок да дейт. Бүгүнкү күндө андай буттар жок. Анан эми кабырга барып койдуң, эмне болду? Биз ошо сойлих адамга бардык, зиратка бардык, ортомчу кылып койдук, анан баракат сурадык. Биз деген жанагындай илгерки доордогу эстеликтерге барган жокпуз деп мындай карасаң, ошол эле ширк ортомчуну, шапаатты ортомчу кылып сурап атат дагы, өзүнүкүн актагандар бар. Биздики жеңил эле деп. Айырмасы жок, баары бирдей. 3-эрежеде ушуну эскерет. Пайгамбар алейхиссалату вассалам не деди? Эч кандай айырмалаган жок. Бардыгы ошол ортомчу, анан шапаат деген сөздөр менен айтышып, ширк алып баруучу же ширк кылуучу жол болду бул кадам. Кимисин ортомчу кылба. Болду, ал ширк бойдон кала берет аласың. Периште болобу, пайгамбар болобу, ойлия болобу, таш болобу, күн болобу, суу болобу, булак болобу, баары бирдей өкүмдү ала берет. Актануу жок эч кимге. Сеники тумар экен, меники болсо бул экен, аныкы бул экен, тигиники мунуку экен дебейт. Ортомчу кылдыңбы? Болду, ширкке түштүң деген сөз. 4-эреже. Эми ушул бүгүнкү күндөгүлөр менен ошол доордогу адамдардын айырмасы. Ошол доордогу ширк кылган адамдар менен бүгүнкү күндө адамдар. Ал заманда баштарына кыйынчылык келсе, эмне кылган? Түз Аллахка сыйынышкан. Жанагы буттарын баарын унутуп койгон. Жээкте жүргөндө, Меккеде жүргөндө ортомчу кыла берген, жанагы шапаат сурап, ортомчулук кылат деп Аллахка сыйынганда, керек болсо сапарга чыкса финиктерден куладай кылып кудайларын жасап алып жүргөн. Анан курсак ачып келсе жеп койгон. Деңиздерде, корабльде жүрүп, борон, шамал болгондо, чөк бетер кыйынчылык болгондо эмне кылган? Түзмө-түз Аллахка карап сыйынышкан. Эч кандай ортомчу кылган эмес. Анан жээкке чыкканда, курсагы ток, азаптан кутулганда кайра эле ортомчу кылып баштаган. Бирок баштарына кыйынчылык келгенде кимге сыйынган? Түз Аллахка сыйынган. Эч кандай ортомчу кылган эмес. Ал эми бүгүнкү күндө кээ бир адамдар байкасаңар, Россияга кетейин деп атам, бир бүү бакышын издеп жүргөндөр бар. Жолум аштырып алайын, ушуну чийдирип алайын. Башына кыйынчылык келсе дагы мазар издеп кеткендер бар. Анан ток жүргөндө да сыйынгандар бар. Мындай чыкканда токчулукта дагы, жокчулукта дагы ширк кылган адамдар бар. Кудай сактасын. Ал эми ал доордо кандай болгон? Токчулукта ширк кылышып, жокчулукта түз Аллахка сыйынган. Жеңилчиликте ширк кылып, кыйынчылыкта түз Аллахка сыйынышкан. Бул эмнени далат кылат? Бул ширк коркунучтуу нерсе. Значит, адамдарга көбү жетпейт, түшүнбөгөндөр бар. Мындайча айтканда, ошо абалкы мурунку адамдар дагы ширкте баштарына кыйынчылык келгенде ихластуу болушкан да. А бүгүнкү күндө кээ бир адамдар бар, баштарына кыйынчылык келгенде наоборот бүү бакышын түрлөрүн издеп калгандар бар. Мисалы, бир адам бир оорудан айыгпай атат. Кыйналат, тиянан издейт, бияны жанан баланча жерде деген бир ойлия бар. Ошонун кереметтер, ушундай барып мал союп берсең, же барып ошонун кийимин сыласаң, же ал бир деген топуракты берет экен, ошо менен сен табаррук кылсаң, же баланча жердеги мазар бар, ошо мазар басып келсең, же баланча жердеги бир мүрдө бар экен, ошол жерге барып бир күн түнөп келсең, ушурдан айыгасың десе, ошентип жер кыдырып кетип калгандар бар. Элестетке ошо башына келген күйшүктү, же бир кыйынчылыкты, же бир оорудан, же бир балейден арылам деп, ошентип ширктин түрлүү түркүн жолун издеген адамдар бар. Ага бирөө багыт берип койгон, ошол жерден айыгасың, ошол жерден оңолосуң деп. Сүрөттү көрдүңөр, мурунку доор менен азыркыда. Мусулман адам кандай болуш керек эле? Токчулукта дагы, жокчулукта дагы, ооруда дагы, саламатта дагы, кандай абал болсо да жалгыз Аллахтын алатын өзүнөн суранып, анан шарият көргөзүп берип койгон, айыгып кете турган жолдорду издейт. Сезе турган оору болсо врачтарга кайрылат, хисси жанагындай жин шайтандардын оорусу дем салат, өзүнө рукуя кылат, замзам суу ичет,
шылып шариаттагы уруксат берилген жолдорду издейт эле. Мунун баары эмнеге далат? Анда адамдар ширкти түшүнбөсө, Кудай сактасын, мен мусулманмын деп туруп деле мурунку кылган мушриктерден да хуже ширктерди адам кыла бериши мүмкүн. Кээде адам намазы бар болуп деле, келмеси бар болуп деле, динде жүрүп деле. Эмнеден бул келип чыгат? Бул ушу адам илим албаса, түшүнбөсө, ширк эмне экенин билбесе, кээ бирөө билбейт да, мунун ушундай коркунучтуу экенин. Анан токчулукта дагы, жокчулукта дагы, саламаттыгында дагы, ооруганда дагы ширк кылып жүрө берет. Кээ бирлер коркунучтуу катуу ооруганда ширкти издеп кетет. Ар жактан тумар читидип, ар бир көз ачыктарды изилдеп, кабырларга барып, мал союп, кан чыгарып ошол жака барып, оолияларды артынан кууп калган адамдар болот. Мына ушул 4 эрежени адам жакшы билип алсаң, алхамдулилля, мына ушул нерсеге саласың. Бир кайталап коелу. Мындай кыскачалап айтканда, ошол доордогу мушриктер Аллах Тааламдын бар экенине, жалгыз экенине, бүт кудуретти Аллах Тааламга арнап ишенген. Ишенимде проблема жок. Ошо Аллахтын бар экенине, жалгыз экенине, аламды башкарат экенине ишенимде эмне болгон? Проблема жок. Бүттүгүн Аллах Таала. Болгону алар ишениптир, бирок амалында эмне болгон? Ширк болгон да. Кудай Тааламга болгон ибадатында ширк болгон. Мына ушул эрежени түшүнсөңөр эле болду. Кыскасы мен Аллах Тааламдын бар экенин, жалгыз экен деп ишенгеним, алардын ушундай ишеними исламга киргизип койгон жок, же ширктен куткарып койгон жок. Эмнеге? Себеби амалын тазалаган эмес. Кудай Тааламга болгон ибадатында тазалаган эмес ширктерди. Экинчиси, аларга бул ширк, бул туура эмес, бул динге силерди киргизбейт, мусулман кылбайт силерди, ушул ишенимдерде калып каласыңар дегенде алар эмне деп актанышты? Биз жөн эле шапаат менен Кудайга жакындык кылып атабыз деген. Көрүң, Кудай жок деген эмес. Кудай жардам бере албайт деген эмес. Кудай кудуреттүү эмес деген эмес. Кудайдын ырыскысы бизге жетпейт, ошон үчүн буларды сонанып атабыз деген эмес. Ал жактан талашкан эмес. Болгону биз шапаат барго, шапаат деген нерсе барго деген. Мурунку пайгамбарлар да айтып келген да, ошону уккан. Анан Аллах Тааламга жакындай эле атабыз деген. Бул туура эмес экенин билдик. Анан үчүнчү эрежеде булар түрлүү түркүн болгон. Пайгамбар, периштелер, ай, күн, түрлүү түркүн нерселерди ортомчулган. Бирөөндө пайгамбар алейхиссалату вассалам айырмалаштан баары не деди? Ширк деди. Баардык ушу ибадатыңарды буза турган Аллах кечирбейм деген күнөөгө туш болот деп атат. Төртүнчүсү эмне? Төртүнчүсү ошол байыркы кылган ширк кылган адамдар менен бүгүнкү кылган адамдардын айырмасы бар. Алар кыйынчылык кезинде эмне кылган? Ширк кылган эмес. Жалгыз Аллах Тааладан гана сураган. Баштарына кыйынчылык түшкөндө ширк кылган эмес. Бүгүнкү күндө кээ бир ширк кылып жүргөн адамдар токчулукта дагы, баштарына кыйынчылык келсе дагы ширк кылгандар бар, Кудай сактасын. Балким кыйынчылык келгенде күчөп кеткендер бар. Анда ошондо эмне болуп калат? Бүгүнкү күндө кээ бир ширк кылгандар андан да катуу эки эселеп кылып атат деген сөз. Алар жокчулукта, кыйынчылыкта жакшы жалгыз Кудайга сыйынат экен. Келе жокчулук, кыйынчылыктан ширкти көбөйтүп салгандар бар. Ширктин түрлүү түркүн жасап салган бар. Муну билгенде бизге эмне пайда болот? Ушуга түшүп калбаш үчүн 4 эрежени көздүн карегиндей кылып жакшы түшүнүп алсаң болду. Ширктерди айырмалап баштайсың. Ширктердин көбү эле ушул Аллах Тааламга теңөө, ортомчу кылуу, Аллахка жакындоодо бир нерселерди коюп, тумар чийгендерди эле байкагыла. Ар кандай жана табаррук кылгандар, кийим сылагандар, топурактарга жатып оонагандар, бүттүгү максаты ушул бир жакшылыкка жетип калайын, жамандыктан оолак болуп калайын, бактылуу болуп калайын, же ушул оорудан айыгып кетейин деген нерсе менен кылат. Түшчү өзүң суранбайсың Кудайдан десең, менин үнүм угупайт дейт. Мен күнөөкөрүм дейт, ушундай бир шылтоолорду айтат. Ал эми мен бир вали менен кетсем, мага көп жакшылык болот, тез болот деп ушундай түшүнүктө түшүнүшөт. Болду, ушу 4 сүрөттү жакшы эстен чыкпай, унутпай калса, алхамдулилля, тараза катары, бир эреже катары түшүнүп каласыңар, кайсысына түшүп атат. Ар бир ширк кылып аткандарды карасаңар, ушул 4-төнүн бирөөнө түшөт негизинен. Же шапааттын айынан келип адашып атат, же Алла Тааламга жакындайм деп бир нерсени коюп атат, же болбосо жанагы ортомчу кылып атат. Мына ушул бүт 4 эреженин сабагынын негизги чөлөкөтү, негизи ушул. Ар бирөөнүн далилдери бар. Мисалы, акыркы дали Анкабут сүрөсү. Акыркы эреженикин айтпапмын. Алар кемеге отурушса дейт, жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана мухлисина дуа кылышат дейт. Качан Алла Таалам аларды куткарып жеке чыгарып койсо, алар кайра эле ширк кылып берет Алла Тааламга. Жана мындай деген сөздө кээде адамдын башына бир кыйынчылык түшкөндө Кудай деп жалбарат, анан кийин кыйынчылыктан чыккандан кайра намазын таштап салса, Кудайга шүгүрчүлүгүн таштап салса, Алла Тааламды кайра унутуп калса эмне болот? Ошондой окшоштук бар да. Алар болсо болгону башына кыйынчылык келгенде ширк кылбастан таза
тунук ихлас менен дуа кылып, анан кайра кыйынчылыктар чыгып кеткенде эле кайра куклаларын ортомчу коюп, Меккеге барса анан буттарына сыйынып, ортомчу нерселерди колдоно берген да.